Борбор калабыз Бишкекте бүгүн Конституциядагы кемчиликтер жана тобокелдиктер аттуу жыйын өтүп, анда юристтер, тобу жана саясий серепчилер өлкөдө жүрүп жаткан конституциялык реформага карата өз көз караштарын билдиришти. Алардын бири конституциялык укук боюнча эксперт жана юрист Сания Токтогазиева. Ал конституциялык кеңешме баштан эле легитимсиз болгонун жана форматы да эл аралык практикага дал келбей турганын белгилеп, бул жаңы конституция коомчулукка таңууланып жатат деген пикирин билдирди. Кыргызстандын коому беспрецедентный сыяктуу бизде коом экиге бөлүнүп жатат да. Эмне үчүн? Анткени конституциялык кеңешме эң башынан эле легитимсиз болгон, мыйзамсыз болгон жана форматы эл аралык практикага дал келген эмес да. Экинчи, конституциялык кеңешменин эң негизги максаты бул жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин кеңейтүү. Ал эми алар чыгарган долбоордо биз көрөбүз көптөгөн жарандардын эрки жана алардын укуктары тескерисинче кеңейтилбей эле, тескерисинче алар деген чектелип жатат да. Мындан сырткары жыйында дагы бир юристтердин бири Татыбек Эргешбаева. Ал конституциядагы бийлик бутактарын ыйган укуктардын нормаларынын бардыгын Акылбек Жапаров, Курманкул Зулушев жана президенттин аппараты өздөрү эле чечип койду деп сынгалды. Бүгүнкү күндө конституциялык кеңештин тизмеси өзүнүн адамынан көбүрөөк турган. Ал 2020 жылдын 20 ноябрында түзүлгөн. Бирок ошого карабастан эгерде байкап кетсек, бүгүнкү күнгө чейин булар иштеп келишти. Иштеп келгенде конституциянын көп болсо 4-бөлүгүнө чейин өздөрү кабыл алышып, ошол жерде болуп, бирок калган бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарына тиешелүү нормалардын бардыгын Акылбек Жапаров, Зулушев, андан сырткары аппарат президенти чечип коюшту. Бардык нерсе кулаардуу түрдө болду. Ал эми саясат талдоочу Эмил Жураев болсо бүгүнкү күндө жаңы жазылган баш мыйзамдын долбоорун сынгалбай коюунун өзү жоопкерчиликсиз экенин айтты. Тактап айтканда, Эмил Жураев жаңы баш мыйзамда жоопкерчиликти тарта турган механизм жок экенин белгиледи. Биз көздү жумуп туруп, бийликтин баарысын мыкчып туруп бир кишинин колуна берели деген бул жоопкерчиликсиздик. Бул керек болсо ошол биз көпчүлүк колдоп жаткан, басымдуу көпчүлүк колдоп жаткан жаңы президентке да карата жоопкерчиликсиз. Анткени анын мойнуна толгон токой жоопкерчилик, бийлик, өлкөнүн тагдыры берилип жатат. Бирок конкреттүү бир анын ката кетирсе оңдоп кете турган механизмдер жок. Ката кетсе ошо ката ойдун акырына чейин кетип калчудай мыйзам болуп атат. Мен жеке баш өз керт башым менен жооп берем деп өзү да айтып атат, элдер да айтып атат, толук бойдон жоопкерчиликти бир кишиге берели. Бирок кайна ошол жоопкерчилик баш мыйзамды окуп көрсөңөр, жоопкерчиликти тарта турган механизм жок. Жалгыз гана импичмент. Эске салсак, 9-февралда Жогорку Кеңештин сайтында баш мыйзамдын жаңы долбоору жарыяланган. Ал эми буга чейин 2020 жылдын 17 ноябрында парламенттин сайтында Конституциянын 80 депутат эмнегечи болгон жаңы долбоору делген документ жарыяланган. Бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин баш мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн жана ал ишин 2-февралда аяктап документти парламентке жиберген. Анда кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев баш мыйзамдын долбоорундағы беренелердин дээрлик 90% өзгөрүүгө учураган билдирген. Ошондой эле кеңешме өкүлдөрү коомдук баардык катмарлардын жана тийиштүү тараптардын пикири толук камтылганын, иш мыйзам чегинде жүргөнүн айтып келет.